Кыргызстанда бир айдан ашуун убакыттан бери дайынсыз деп изделип жаткан Орхон Инанды Түркиянын атайын кызматы аркылуу Түркияга жеткени маалым болду. Аны Түркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоган өзү дагы ырастады. Буга чейин Орхон Инанынын тарапташтары дагы ушул сыяктуу шектенүүлөрүн айтып келишкен. Бирок ал Кыргызстандын аймагынан чыкпагандыгы тууралуу тиешелүү мекемелердин билдирүүлөрүндө дагы айтылып келген. BBC бул иш боюнча иш алып барып жаткан адвокат Талайкүл Токтокуновну кепке тартты. Сиз жактоочусу катары бул кабарды кандай кабыл алдыңыз? Биздин өлкөнүн алсыздыгы, биздин жаранды кантип биздин чек арадан алып кеткенин билбей отурабыз. Биздин башкы мыйзамдын нормаларын не соблюдаем. Өзүбүздүн ушу конституцияда берилген гарантияны кыргыз элин колдойбуз деп. Бул деген эми эч нерсеге салыштырганга да жатпайт да адамдын өмүрү. Кыргыздын байлыгы бул кыргыздын кен байлыгы эмес, бул кыргыздын тоолору, суулары эмес, кыргыздын байлыгы бул кыргыздын эли, кыргыздын жараны. Ушул өзүбүздүн жаранды бизде жок 35 күндөн бери мусоркадан издеп жүрөбүз. Биринчи бул биздин мамлекетибиздин алсыздыгы болуп жатат да. Мен юрист катары биринчи мага келген ой ушул. Сиздердин мындан аркы иш-аракет кадамдарыңыздар кандай болот? Азыр мен бүгүн башкы прокуратурага арыз даярдап жатам. Кантип чек араны бузуулар менен алынып кетилди да. Биздин башкы мыйзамдын нормалары бузулуп жатат. Ошондуктан соответствующий иштер козголуп, каралып башташ керек. Анан Совбезге кайрылып жатам. Биздин өлкөгө МИД аркылуу эл аралык келишимдер болобу, баягы международное право боюнча өзүбүздүн жараныбызды кайра өзүбүздүн өлкөгө укук жолунда сөзсүз түрдө алып келиш керек деген требование менен кайрылып жатам, ушуну даярдап жатабыз. Сиздин ушул аракеттериңизден, кайрылуу арыз дооматтарыңыздан кандайдыр бир жыйынтык чыгат деп күтөт? Балда булар биз үмүтүбүз жок, мейли деп отурганды баягы бул алсыздыктын белгиси деп ойлойт болуш керек. Анан талап кылбасак бизге үмүттү ким алып келип берет? Сиз азыр бир топ кайчы пикирлерди, дооматтарды айтып жатасыз. Ошол эле учурда кыргыз бийлиги ал тургай президент Садыр Жапаров баштап бул ишти абдандай кылдат караганга, максималдуу издегенге болгон күчтү жумшай тургандыгын убада кылды эле. Ошонун соңу эмне болду? Президент өзү айтты. Эң жакшы кызматкерлер жумшалсын, изделип жатат деп. Биз ишенип отурдук. Эң кыйын кызматкерлер бизде азыр жаңы техникасы бар. Ким? Бул ГКНБ. Чек арадан бузуп алып кетиши мүмкүн деп айтып атпайсызбы? Бизде биринчи коопсуздук пайда болуп жатат да. Башка эле мамлекеттин бизге келип туруп, биздин жаранды алып кеткени бул мамлекеттин коопсуздугуна болот туурабы? Ошону биз ГКНБ иштеп жатат болушубуз керек десек, официалдуу кат алып атабыз. ГКНБ ишке катышкан жок депчи. Президент айтып аткан 100 киши, 1000 киши кирген деп. Анан Бишкек шаардык милициясы өзү эле 1000 киши болуш керек. Окуянын уланышы ушундай болот деп күттүңүздөр беле? Тагыраак айтканда, Инанды Түркиядан табылышы мүмкүн деп. Мурда Түркияда болуп жаткан практика боюнча чындыгында бир айдын ичинде башка өлкөлөрдө жок болуп кеткен жарандар бир айдын ичинде Турциядан табылып, жана эки желектин ортосунда сүрөтү чыгып аткан деп баягы Турциядагы билген кишилердин баардыгы айтып аткан. Кениядан билесиз, Гүлендин племянниги деп жөнөкөй эле рядовой мугалим жоголгон. Ал дагы ровно бир айдан кийин эки желектин ортосунда сүрөтү менен чыгып Турцияда табылган. Чындыгында ушундай версияларды баардыгы айтып атышты. Негизи практикада ушундай болуп атат акыркы 2-3 жылдан бери. Акыркы жарым жылдан бери ушундайлар көбөйдү деп айтып атышкан. Бирок Рейхан айым аны уккусу келген жок. Анткени биздин авторитеттүү чиновниктер Рейхан айым менен жолугушуп, сиз эч капа болбоңуз, кыжалат болбоңуз, көп чырларды чыгара бербеңиз. Бул деген биздин жаран, бул деген биз үчүн аябай сыйлуу адам. Ошондуктан башка мамлекеттегидей болбойт. Бир аз күтө туруңуз, жакшы чечилип кетет деп айтып атышты. Рейхан айым болсо ошолорго чындыгында ишенди. Авторитеттүү кишилер келип айтып атты да, жок андай болбойт. Сиз көп чыр көтөрбөңүз, адвокатыңызга да айтыңыз, мындай чурулдабасын деп айтып атышты да. Ошондой үмүт берип аткан адамдар жөн эле окумуштуулар, коомдук ишмерлер, же жөнөкөй эле таанымал адамдар беле, же мамлекеттик жогорку кызматкерлер беле? Мамлекеттик жогорку кызматкерлер. Атын азыр айта албайм, анткени эми өзү дагы
топсузданат да. Бирок чындыгында биз айтып аттык, ишенбеңиз, совсем эле унчукпай отура бергенге болбойт деп биз эми сыйпылдап майда чүйдө аракеттерди кылып атканыбыз ошол да. Өзүлөрүнүн кабинетине чакырып, ар бириси бирткеле убакыт туруңуз, бирткеле убакыт керек деп ушинтип чоң үмүт берип жатышты.